Жок, ал курткаң менен кепкамды чеччи. Чечейин бе? Жакшы болбойт бекен. Жок, болбойт экен. Эми ушу курткам жакшы болду. Нормально? Ооба. Очкиңди унутуп калбай. Жараштыбы? Ооба. Анан батырыңды. Всё, давай. Давай. Сен каяка жасаң? Садикке? Давай. Инем, сен үйлөндөң беле? Ооба. Жаңы үйлөндөң. Сага айтар кеңешим мындай да. Катынды башынан кармаш керек да. Баланын жашынан катын башынан дейт го. Болкаш. Катын. Эй, болкаш керек да. Түшүнөсүңбү? Уш керек да. Токайга бирок сиздики кандай эмес го. Ошо меники ошондой башынан эметпей калган. Сага айтып атпаймынбы? Түшүнбөйсүң. О катын. О иштеп атам. Жөн эле иним келип калды. Түшүнүп атасың бе? Самат, телефон берип турчу, балаң YouTube көрөм деп атат. Менден телефонум неге сурады болду экен? Баламдын өзүнүн планшети бар. Же өзүнүн телефону бар. Кудай сакта. Эмне болуп атат биякта? Бул менден телефонду жөн сурабайт эле. Бир нерсе болуп атат биякта. Самат! Оу, Моğum не Самат? эмне экен ал? Сен деген Меган атайын сунуш деген тарифин кошуп жургап жүргөн турбайсыңбы? Ооба. Еще айына 500 сом эле төлөйм, прикинь. Мега ТВ, онлайн кинотеатр, интернет баары бекер. Самат, кран бузуп калыптыр, онда берип койчу, пожалуйста. Кран? Мейли. Самат, шкафты да бирөө толгондо берип салчы. Шкаф. Ай, молодец, Самат. Колуңа береке. Рахмат. Эми жата эсе берейин, а? Самат, кошунун стенасын шап берип койчу. Чопо, сен мени таза эле разнорабочий кылып алдың го. Эми онда берип кой, жалгыз бой эженикин. Чопо, кошунаңдын стенасын шыбап бердим. Берки кошунаңдын коферин коюп бердим. Аркы кошунаңдын болсо кран оңдоп бердим. Жакшылык кылайын десем, эчтеке жакшылык калган жок, эми эс ала берейин, макулбу? Самат, эми баңда соң жаңгы бар экен. Ал жакта эң профи деген бөлүм ачылыптыр. Табак ошон колу билген мырзалар сессия болот экен. Мен сенин сүрөтүн жайгаштырып койдум. Эми сен той жокто, кино жокто ошол жактан заказ алып иштеп турсаң болот. Коюп турсаң чалып атат. Алло? Калай кондош керекпи? Ооба, бош. Азыр бара калат, э? Давай, Самат, сага заказ чыкты. Бар, иштеп келе кал, э? Бутун ебай. Алло, да? Кондиционер установка кылыш керекпи? Бүгүнкү Самат забитый, место жок. Эртеңке жазып коеюн. Жигиттер, 9 августтагы көлдөгү боло турган концертке стендапка. Чакыруу видео тартабызбы же жокпу? Кандай кылабыз? Мейли тартып койгула. Туугандар мага кыргызча текст берсеңер, мен айтып берем, смело. Главное, даяр болсун да, короче. Ассаламу алейкум, жигиттер. Видеону кантип тоголок кылып сүйлөп анан кетирбей атасыңар. Мага дагы үйрөтүп койгулачы. Не тема болот атат я? Эң негизгиси ошо 9 августта Чайка пансионатында болот. Анан билеттер Тикетондо сатылып атат. Башталышы 20:00 деген маалымат камтып бир ролик тартып койсок жакшы болмок. Саат 8 кеч эмеспи өтө эле? Ошол кайф, кечки саат 8. Элдер как раз суудан чыгып, пляждан келип, тамактанып алып, келгенге жетишет да. Саат 8 нормально. Улук көп сүйлөй бербе. Белектер келет. Куликовдон ошону дагы бир нерсе кылып айтып элдерге жеткизсек сонун болмок да. Концерттен да белектер ойнотулат дегендейчи. Анан онлайн билет ала албагандарга да билет калтырып койбойлубу? Концерт күнү ордунан алып алышсын. Жигиттер, мен макулмун любой идеяга.
кино тармагына же биздин чөйрөгө аралашкыңыз келеби? Анда мен сизге Бишкек шаарындагы Компас колледжи тууралуу айтып беремин. Бул колледжде кино жана анимациядан тышкары бир нече факультеттер бар. Тандайбыз. Эгер менде тандоо болгондо продуктовый дизайнер болмок экен. Бул колледжде кайсы кесиптин ээси болуп чыгарыңызды билгиңиз келеби? Интерьер дизайны, продукт дизайн жана IT, мода дизайны, графикалык дизайн, кино жана анимация. Бул колледжде окуп бүтүргөндөр учурда креатив индустриясында иштеп жүрүшөт. Сен дагы туура тармакты танда. Себеби Компас колледж менен келечек башталат. Азабыңды түлөлүп тартайымдың аймын жоқ, сен жоқ десең айныма қайтайымдың аймын жоқ. Байқайымдың аймын жоқ, байқайымдың аймын жоқ, байқайым. Таянды шашқаның айды шар кеттің ойнақтағын. Ачу сөз айтсам түйелі, артыңды қарай ой қачпағын. Түстүрөр бе кичине мындай түшүнбөй кичине бир-бирине Той болуп тургула дейм. той көрөт. Той маяка. Мындай турайын. Силер мындай тургула. Образга кирип. Жетелешип алгыла кармаш колуңду. Азыр туугандар, камера кимдин жанына келсе чочуп кетип, камераны карай иймей жок. Ортодо эле болсун, сахнада. Көме, келтіртсін де, болбай қалған машинаны түк жөртсін де. Үйге мама апарбай ұшығат тағып атам ақшам бар. Чоғыт алып айтады. Үйкем бір жерге апарып, түтілей тұрған машина oldu де. Үйкем еш болбай айтпай. Ассалаумалейкум, Тохойке, қандайсыз, жақсыз ба? Алексалам жақсы қандай. Байке, қачан келмей ушу бузук машинаңызды оңдоп аткан болсуз? Байке, бир жакшы идея бар сизге. Үйкем, şu идеяларыңар жеңнен өкөнүкү тойгуз де. Кайчы андан көрө кел мотор басыш койчу мага. Эметте калайлы давай. Тохойке, алдан таштаңыз. Эми Исламиктин мурабака жолу менен, авто каржылоосу менен, баштапкы төлөм 0 сом менен миллион сомго чейин барып, каалаган машинаны тандап барып алып кетип калсаңыз болот. Кой тур ошондо мен эки колду чөнтөккө салып барып эле жапчаң иномарка минип кетем ошондо. Ооба. Жакшы экен, карала туралы май болбой. Ушентиңизди. Эним. Эмо жеңеңдин макыр мелдиктин акыр. Анан ошону дагы бир мурабака жол менен бир бала кылсак болбойбу? Жок, болбойт Тохойке. Мейли. Катын эже. Таза кийимдерimi алып чыгып кеттим мен банкка. Мени сурайм машина жакпайм. Агатай тасмасынан да баштадык мыта. Ағана түсеңчидің о чиркин дүния. Ағана түсеңчидің о чиркин дүния. Силер Самат байкенин бийин сатып алат белеңер? Карагылачы азыр барып сурайбыз. Саламатсызбы Самат байке? Саламатчылык. Сизди бийлер сатат дейт го. Бекер бербесизби бир бийиңизди? Эң модныйын бере аласызбы? Бекер азыр как раз хит продаж болуп атат. 1 2 1 2 кеттикпи? 1 2 3. Рахмат Агатай, мага абдан жакты. Эч нерсе эмес. Рахмат Агатай, мен мындайды көрө элек болчумун. Эч нерсе эмес. Киргиле. Токточ. Акмактар. Энең тураңдар, Не кылып атасыңар, Кыздар ары бери кирип. Кашчы. Не болуп атат бул жерде? Байке, Агатай киносун монтаждап бүтүрүп, биздин айылдагыларга көргөзүп атканбыз текшерип.
Достор, билесиңерби, мен бүгүн аябай сүйүнүп атам, кубанып атам. Неге дебейсиңерби? Ийи десиңер. Анткени биринчи жолу менин тасмамдын билеттери кинотеатрларда алдын ала сатылып баштады. Синематиканын бардык кинотеатрларында, Плазада, Космопаркта, Аламедин Грандта, Дордой Моторсто, ошондой эле Манас кинотеатрында, Россия кинотеатры, Алато, Москвадагы бир эмес 3 кинотеатрда бардык жерде Агатайга билеттер алдын ала сатылып баштады. Орусча айтканда предпродажа башталды, достор. Майрамдын алдында мындай билеттер калбай калышы мүмкүн деген дагы мындай божомолдор болуп атат да. Ошондуктан сиздерди 1,5 саатка 18-кылымга чакырабыз. Келип эле, көпкө кармабайбыз. 18-кылымдын вайпын көрүп, анан кайра кетип каласыздар. Баардыгыңыздарды Агатай кино тасмасынан күтөбүз, достор. Мурда шиштеген бала сенсиңби? Кандайсың, Пакистан? Жакшыбы? Жакшымын. Бул жак дагы деле өзгөрүп атыптыр, Эмечи, сен мени видеого тартасың го, ошого мен кыргыз элине бир нерсе айтып албаймбы? Айт, давай. Кыргыздар кино тартканы абдан өздөштүрүпсүңөр да. Мына эми Аят деген кино чыкты го, аны көрдүк да. Абдан жакшы экен. Анан кийин Керексиң деген кинону көрүп, биз аяктан Шанкар Досмеков ыйлап чыктык абдан. Анан мына Кудай сактасын деген кино күлкүлүү болуптур, күлдүк эле Кудай сакта. Анан ий дебейсиңби? Бирок ошол кинонун баары биригип Агатайга вообще жетпептир. Агатай кино болуптур. Тоба кылдым. गोरों की नकालों की दुनिया है दिल वालों की. Эй, чопа. Ол? Мен не сага отчет беремби? Жок, кайдагы отчет? Эмне Макс айтып атат, сен Аяшкага постоянно отчет бересиң го деп. Сен өзүң айткандай, сен арстансың да. Кеттим. Студияга барам. Студиядан чыгып, заправкадан бензин құйып алып, эмеге чыгам, Акчол байке жолгам. Анан аяктан чыгып эле агыртып футболго барам, андан 18 мүнөт өткөндөн келип калам. Давай. Давай. 我们做的被老仔，脖子上喜欢挂一排，香炉供台上摆。 Ассаламу алейкум, кымбаттуу достор. Россияда иштеп эмгек кылып, үй бүлөсүн багам деп иштеп жүргөн биздин мекендештерге бир маалымат менен бөлүшүп коеюн деп чечтим. Жакында эле жаңылыктардан окуп калдым. 10 сентябрдан баштап мигранттарды массалык түрдө депортациялап баштайт депчи. Көрсө, чындап эле ошондой экен. Бир нече ай убакыт бериптир мигранттарга. Документтериңерди тууралап алгыла, бүтүрүп регистрация кылып, бардыгын жакшынакай ордуна келтирип алгыла деп. Эгерде документтери 10 сентябрга чейин бүтпөгөн мигранттарды прям түздөн түз эле депортациялайт экен. Өзбек кошуналарыбыздын көпчүлүгү документтерин бүтүрүп алыптыр, тажик кошуналардын көпчүлүгү документтерин алар да бүтүрүп алыптыр. Биздин кыргыздар кыргызчылыкка салып дагы деле көпчүлүгү бүтүрүп эле экен документтерди. Ошондуктан кыргызчылыкка салып отуруп, анан кийин 10 сентябрдан кийин ыйлап, президентке кайрылып калбай, андан көрө убакыт бергенден кийин документтериңиздерди бүтүрүп алыңыздар. Ушул маалымат менен силерге бөлүшүп коеюн дедим, урматтуу достор. Кимдин бир тууганы, кимдин таанышы чет жакта Россияда иштеп жүргөн болсо, ушул видеону сөзсүз жөнөтүп коюңуздар. Ошондой эле маалыматты каяктан алабыз десеңиздер, мен консулдуктун аккаунтун ушул жерге отметка кылып коем. Ошол аккаунтка кирсеңиздер, түз байланыш номерлери бар, чалып болгон консультацияны алсаңыздар болот. Россияда иштеп жүргөн биздин мекендештер баардыгыңыздарга ысык салам, документтерди бүтүрүп, ойлогон ой максаттарга жетип, жакшы иштеп, кайра мекенге аман эсен кайтып келип алыңыздар. Жактуу? Аябай жактуу. Хорошо. Эртең да келип көрүп кетебиз, Жүр кет. Сатбеке, ты Саловскийде мен бир досторум телефон сатып дейт да. Алмаз. Дагы реклама кылдырткан алып бартасың. Сүйлөшпөдүк беле, Москвага келгенде реклама тартпайбыз деп. Таза мен эме алып жүрбөйбүзбү мына. Сатбеке, учурашууну кайтабыз анда, касташтабызбы? Учурашууну кайтабызбы? Сатбеке, Саловскийде Базафон деген ушул досум телефон саткан жерчи. Саловский, Базафон деп айтпачы, Алмаз, реклама болуп атпайбы? Учурашуу эле чыгып сатты. Учурашуу. Достор ушул жерде. Достор,
Мазафолго Самат Эркинбеков өзү келип, рассрочкага 3 айга бөлүп телефон алып атат. Мазафолго. Апамабыз. Жок. Апама видео. Апа кандайсыз? Торсо кандай ырлар чыгып атат? Акырындан даярдап атабыз азыр. Өзүңдө? Өзүм жакшымы? Эмне саке? Саматпы? Салам алейкум. Салам алейкум жигиттер. Чо там кеттикпи? Азыр багажды ачып койчумун, салып коеюн, Күймөсүн көтөрүп алып. Так, жигиттер чо там? Саке, эмне түн жагында баарыбыз чогулуп? Биз деген 16 сентябрь Москвада Арбат холдо концертибиз бар го. Ошого жолго чыга берейин деп атам бүгүн эле, түн менен болсо делечи. Эрте эле концерт 16-сында. Эрте чыга бергенибизде эле бир чети жакшы да. Эмне машина менен барган атабызбы? Самолет менен эле учабыз брат ал жака. Жок, брат, машина менен эми азыр чыгып кете берсек, Нуке айдаса, сен айдасаң, анан мен Кеме? азыр. Кемеби? Албас. Саке, буну мен бияка салып аласың. Салонго эле салбайсыңбы? Мыкачысың го сен. Жок, Нурлан. Бул салонго эмес, ушакта эле отуруп барсынчы. Мунун биринчиден паспорту жок экен. Экинчиден оштон Икрам акасы аябай дайындаганда мен Мурат акасы тиги жактан тосуп алат деп ошон үчүн как посылка эле барат. Все. Мени козу. Кет, айда берем. Икрам суранып атпайм мен. Нормально, береле бар. Көздөр жашка толду, сүйгөн жүрөк жакпай койду. Салбай, беби жаным сүйлөгөн. Валентина Шевченко купальникчен сүрөтүн киргиздиле. Духубуз жеткен жок. Туугандар, срочно! Алло, Чапа. Сен үйдөсүңбү? Үйдө болуп тур, макулбу? Сюрприз бар. Чапа. Бул гүл сага. Самат, мындан көрө эт алып өт белең. Эт эмне көзгө романтика болуп бермек беле. Көзүң жумсаң, мындан да сонун сюрприз бар. Оппа, ачы бер. Вот ушунун ордуна точно эт алсаң болмок. Эт эле болсо. Мечи эт мына. Эт эле. Бул деген Меганын жаңы чыккан Mix деген тарифи. 50 гигабайт интернет айына бекер берилет. Андан тышкары башка түйүндөргө 30 мүнөт бекер чалуулар. Мега ТВ премиум 200дөн ашык каналдар бар. Сериалдардын кенин көрүп турбайбы? Ооба да, андан тышкарычы айына каалаган өзүң тандаган бонусту алсаң болот да. Биринчиси Ночь без границ деген бар экен. Экинчиси бекер этномедиа. Бирок бизге бүгүн Ночь без границ. Жакшы болот го дейм, Чопа. Жинде болбочу. Мен андан көрө эттен тамак жасайм. Макул, сен жаза бер аны. Wi-Fi чачырап калбай. Саламатсызбы? Биз сизге банктан чалып жаттык эле. Картаңыздын эки тарабын сүрөткө тартып, Телеграмдан жөнөтүп кое аласызбы? Мейли. Ошон жөнөтсөм эле 3000 сом бересиздер да? Азыр. Стоп, достор, мындай нерсени таптакыр кылбаңыздар. Мен сиздерге Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн башкы башкармалыгынын Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнүн атынан сиздерге кайрылып аткан кезим. Урматтуу кыргызстандык бардык мекендештер, ошондой эле Токмок шаардык бардык тургундары, Токмок шаарынын жет жагындагы айылдагы бардык тургундар, бир туугандар, жердештер, мен сиздерге кайрылат элем. Азыркы учурда хакерлер абдан катуу иштеп, шылуун иштерин кылып аткан кези, достор. Телефон чалып сизге мен банктан чалып атам, же болбосо бир мекеменин атынан чалып атам деп сизди алдашы мүмкүн. Карта номериңизди жөнөтүңүз мага, сиздин картаңыздан акчалар чечилип атат деп чалышы мүмкүн, достор. Ушул нерселерден алыс болуңуздар. Сизге эч убакта банктан обычный жөнөкөй телефон чалбайт. Эч ким сизге негизи мекеменин атынан чалбайт. Чалса дагы сизге СМС же болбосо почтаңызга жазып официалдуу түрдө кайрылат. Ушундай неофициалдуу түрдө кайрылган шылуундарга көпчүлүк биздин мекендештер тилекке каршы алданып калып аткан кези 300 000 сом, 500 000 сом, 1 миллион, 5 миллионго чейин айылдагы мал салын сатып алданып калып аткан мекендештер абдан көп экен. Ошондуктан бул кайрылуубуздун себеби, достор, ушундай шылуундардан сак болуңуздар. Мындан экинчиси, сиздин балаңыз студент болобу, же болбосо чоңоюп калган эле бала болобу, сиздин балаңызга Телеграмдан жазып,
мага карта номериңди жөнөт, мага картаңды сат дегендер бар. Айрыкча достор, жигиттер, кыздар, студенттер, жаштар сиздерге кайрылат элем. Өзүңөр көтөрүп жүргөн банктык картаңарды эч кимге сатпагыла. Эгер муну бирөөгө сата турган болсоңор, анын шылуундар дагы башкаларды алдап, ал картанын ичинде көптөгөн акчалар айланышы мүмкүн. Бул мыйзамсыз нерсе, жаңы мыйзамга ылайыктуу камалып кетишиңер мүмкүн 3 жылдан 5 жылга чейин. Ошондуктан жапжаш туруп өзүңөрдүн карьераңарга балта чаап албагыла. Болгону 3000 сомго банктык картамды сатам деп эртең өкүнүп калбагыла. Ата-энеңерди дагы көптөгөн түшүктөргө салып койбогула, урматтуу достор. Андыктан мен ойлойм, ушул видеодон кийин канчалаган адамдарга пайдабыз тиет деп. Абайлаңыздар, шылуундардан сак болуңуздар. Тем более азыр искусственный интеллект деген бар. Бирөөнүн үнү менен дагы сизди алдап коюшу мүмкүн. Ошондуктан абайлаңыздар, сак болуңуздар, эч кимиңиздер оорубаңыздар. Токмоктук бардык бир туугандарга, жердештерге мен атыман. Самат, сен эмнеге унчукпай эле отурасың? Спорт итпей мен менен дейт. Бирдемеңди алып бербейинби дейт. Эмнеңди? Билбейм. Бирдемеңди жаңылап берейинби дейт. Эчтекең жаңылап, машинаң бар, айфонуң бар мына. Гайсануң бар, бүт бар. Бүт бар. Спорт этпейли, жаштыкка жашай берели биз. Жөнөйбү. Сен бир жака алып барып келесиңби? Бир жака алып барып келсе болот. Качан? Итак, кетебиз го. Жаңызыңда не еще аның бар? Путевка жана неме. Эмне спорт этпейли, жөндөй жашай бер сонун эле. Жашоо бар, жашаш керек дейт. Жаша. Самат ага кандайсың? Жакшы, кандай бул сенин акчанычы? М-банктын айзамолдун ичинде жана банкомат барго акчанын баарын бириктирип эле шыр салып ийгенчи, бирден монда эмес. Салып келе койчу ошону. Картаны стерип коюп, карта керек. Жок, карта кереги жок бусу. Мындай эле салып келсең, номер тересиң, саласың. Самат ага карта керек, мен билем го. Бусу карта кереги жок. Мен билем да. Мен сенден 3 жаш болуп атпайбын бей. Самат ага, мурдакысына карта менен салгамды. Карта керек, Самат ага. Кандай карта керек? Жүрчү, мен сага көрсөт. Көзүм чукуп туруп көрсөтүп берейин. Аз бас. Карта керек, Самат ага. Мен сага көрсөтөм. Мына кара. Муну басасың. Улантуу деген басасың. Квитанциясы жок. Мына номер жазасың. Мына бүтесиң, улантуу. Картаңды салбай эле, мына көрүң, акчаны. Тур эле. Салып коесуң. М-банк өз кардарлары үчүн ар дайым жеңил жактарын издейт. Мындан ары картасыз эле номер менен ушинтип акча салып койсоңуз болот. Болот бекен бусу? Ага, картанын кереги жок. Картанын кереги жок. Азыр мен укпай койгон үчүн бул иним менен азыр өзүм сүйлөшөм. Самат ага, сиз да футбол ойноп коесузбу? Иним, мен футбол ойноп жүргөн кездечи Криштиану Роналдо жаңы чыгып аткан болчу. Базар жок, Самат ага, баштайбыз анда. Азыр чыгам. Чык, мен кирем. Су берчи, су. Самат ага, сиздин киргениңизге 1 минут болду го. Иним, азыр мен кирем азыр. Су берчи, су ичип алайынчы. Самат ага, сизге ойногон болбойт окшойт. Неме, кой турчу, куску келип атат азыр. Турчу. Самат ага, сиз могу Барселонага күйөрмандык кылып турбайсызбы? Азыр М-банкта сонун жаңылык бар. М-банк азыр 2 кишиге путевка ойнотуп атат Барселонага. Барселона? Анан еще ал жакта жанагы 19 жаштагы Ямальга жолукса болот. Ямаль? Иним, ишенесиң, мен ушу Ямальда эле ойнойм да. Мен биякта Самаль эле коюшат. Ошо Самаль менен Ямаль жолугуш үчүн эмне кылышым керек? Ал оңой эле. Visa М-банк голд картасы менен күнүгө 1000 сомдон ашык соода кылып турсаңыз эле сиз катышкан болосуз. Ошондо сиз Барселонага барасыз. Иним, жакшы. Барселонага барган жакшы экен, бирок биринчи үйгө бара албайм. Акыбал кыйын болуп турат. Көптөн бери чуркап алам. Болду. Самат ага.
Мындан ары М-банкты интернетсиз колдоно аласыз. Бир нече күн мурун М-банктын масштабтуу иш чарасы болуп өттү. Кыргызстандагы атактуу блогерлер жана активдүү кардарлар келди. Иш чарада 400дөн ашык адам болду. Жаңы мүмкүнчүлүктөр презентацияланды. Эң кызыктуулары М-кафе, М-банк аркылуу тамак аш буйрутма берсеңиз болот экен. Ошондой эле М-инвесттин өзүнүн криптовалютасы Кыргызстанда биринчи жолу пайда болгонун көрө алдык. Соңунда М-пейди презентациялашты. Мындан ары М-банкты интернети жок колдоно алабыз. Алып баруучу, ишенбесеңер бирге текшеребиз деди эле Мирбек Атабеков чыгып интернетсиз М-банктан М-банктын эсебине 10 000 сом которуп, менден көрүндүк деп тамашалады. Баарыбыз каткырдык. Көрсө байлардын жанында каткыргың эле келе берет экен. Ошентип бул иш чара мыкты деңгээлде өтүп, чет өлкөдөгү Apple'дын презентациясынан кем калган жок. Ушундай атмосфера болуп атат биякта. Орусча сүйлөгүм келет го. Мусулман өлкөдө жашайбыз, өзүбүз мусулман болуп, анча мынча болсо дагы мындай динден кабары бар адам катарында мен бул ролду ушул Куранда ойногонго тыюу салынат деп жазылгандыктан мен ошону кийин кечирээк билип, бул ролду толугу менен жыйыштырууга туура келди. Канчалаган контракттар болду, контракт түзөлүү ушул жарнамалык роликтерге деп. Бир роликтин баасын бир $2000 чейин, $3000 чейин сунуштагандар болду, ушунча берели. Келип эле түш берип кой, биздин жарнамабызга дегендер болду да. Андан бирок ошого карабай жыйыштырууга туура келди. Бул биринчиси, экинчиси чыгармачылыкта бир эле роль менен баягы таанылып, бир эле атта калгым келген жок. Баягы тепкичти өзгөртүп, бир аз нукту буруп, ар кандай ролго бургум келди. Ошондуктан аны бир ойнодук, жаптык болду, ошо менен калды да. Жаңы жыл бизди чакырат. Жаңы жыл бизди чакырат. Аяз ата келет деп. Аяз ата келет деп. Ар бир бала. Упанат. Вот. Не эле атасың? Ушинтип эме тоспой эле койбойсуңарбы я? Жаңы жылдык эмеге барбай эле койбойсуңар ушундай кырылышып ушинтипчи. Жөн эле жашай берсек болбойбу, эй? Обязательно кечкисин ызычуу. Болду. Маманы. Муршайбы маманы? Жаңы жыл бизди чакырат. Аяз ата келсин деп, ар бир бала кубанат. Аяз ата келет деп. Аяз ата келет деп, ар бир бала кубанат. Болду да. Давай болду, уктагыла. Бүттү балам, жумушубуз, Всё, 5 дөрмө. Болду, чечилди сенин понтуң. Вау! Жок, ал куртканы менен кепкам чеччи. Чечейинби? Жакшы болбойт бекен. Жок, болбойт экен. Эми ушу курткам жакшы болду. Нормально? Ооба. Ачким унутуп калбай. Жараштыбы? Ооба. Анан батырыңды. Всё, давай. Давай. Сен каяка жасаң? Садикке? Давай. Мындай масштабтуу байгелер Кыргызстанда болгон эмес. Умрага 2 кишилик жолдомо. Kia K5 унаасы. Андан тышкары бир бөлмөлүү батир. Ооба достор, америкалык YouTube аркылуу бир гана кирешеге чыкканды гана үйрөнбөстөн, сиздер аракет кылып ушул байгелерге ээ боло аласыздар. Карап турсак, азыркы учурда Кыргызстанда үй алгысы келгендердин саны абдан көп. Сиз дагы көптөн бери үй, машина алууну Же ата-энеңизди умрага жөнөтүүнү максат кылып жүргөн болсоңуз, анда аракетиңизди кылып утуңуз. Достор, көбүрөөк маалымат алып, мүмкүнчүлүккө ээ болууну кааласаңыздар, комментарийге байге сөзүн жазыңыз. Алмаз Шадаевке ошо жардам берет. Салам алейкум. Алмаз Шадаев деген баланы издеп жүрдүк элек. Сизби? Салам алейкум. Достор, кандайсыздар? Алмаз Шадаев, кандайсың? Жакшы. Жакшысыңбы? Жакшы. Өзүңөр жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшыбыз. Алмаз, биз сага келгенибиз өткөндө Нурланга чогуу ырдап элесек, тоготпой койду да биздичи, биздин үнүбүз жакшы айтып алачы балдар. Биз сен менен ырдап элек келгенбиз. Болду. Мен как раз 17 октябрда Дворец спортада жеке концертимди берип атам. Буюрса ошо концертте дуэт ырдайлы анда. Фаридам деген ырымды ырдайлы чогуу.
Сен менен дуэт ыраппы? Чогуу. Алидам ал мага абдан жагат. Клип да тартып коелу кала. Клип тартабызбы? Коңшулаш айылдан кезиккен коңгуроо үнүңдү эшиткен Коромо кире албай коштошуп кол булгап калчу элем тешиктен. Блин, вообще сон талантың вообще сон экен. Бирок концертте төртөңөр олтуруп эле концерт көрбөйсүңөр. Ошондо эмне кандай баягы болбой калды деген турасың ба? Жок, болот. Просто кишилер келип мына концерт көрүшүңөрдү каалап атам да. Чын жүрөктөн. Ошондо. Сен деле Нурландан айырмаң жок турбайбы? Ырсылардын баары бирдей экен. Балдар кетип жүрүлө башка жака барабыз, башка. Бак, брат. Давай мындай кылалы. Сен концертинде ырдайсың, анан алып барып да бербейсиң ба? Алып барып? Концертиңди алып барып, анан кийин кайра алып кетип берейин, Коромо кире албай коштошуп кол булгап калчу элем тешиктен. Төлөнгөн QR коддон сизге 20 балл түшөт. Жалпысынан 500 баллды топтойсуз, бир билетке ээ болосуз. Ошол билет менен сиз М-банк жарыялаган масштабтуу конкурска катыша аласыз. Эми элестетиңиздер, баш байге квартира, 10 адамга миллион сомдон белек, 10 000 фирменный мерч, ошондой эле 20 адамга 500 000 сомдон, 50 адамга 100 000 сомдон белек ыйгарылат. Андыктан көбүрөөк балл топтоп, көбүрөөк билет алганга шашылыңыз. Мүмкүнчүлүктөр аябай көп. Салам алейкум, байке, келгиз, не аласыз? Укроп канчадан? Пачкасы 20 сом, байке. Пачкасы? 20 сом, Ма, о бир штукту тартып койсуң. Все, хорошо. Помидор канча? Помидор килограмм 200 сом. Килограмм 200 сом, Ма, мону тартып берип койсуң, Все, хорошо. Чеснокчу? Чеснок килограмм 400 сом. 400? Ма, монусун тартып койсуң, Все, хорошо. Сиздики 18 сом болду, байке. 18? Аха, мен QR код менен төлөйм, Мына төлөйбүз. 18 сом, мына фотограф койсуң. Все, макул, Байке, эмнеге андай алып атасыз? 10% кешбек. Түшүндүм, байке, 10% кешбек. Эже, бир штук фисташка берип койсузбу? Кешбек менен төлөйм, беребиз. Кээде жөн гана токтоп, өзүң болуу керек. Көбүрөөк эркиндик чоң пияла айсти менен өзүң болуу чыктың. Сен райондун чет жагында жашаган, сен жактырып жүргөн кызга чалдың да. Алло, эшикке чыкпайсың? Мен сени бир жака алып барып келейин дедим. Ал сурайт сенден. Кайка? Сен болсо интригага унчукпай эле. Сюрприз. Тарс трубканы коюп койдуң го. Бир кезде тигиз сен машинага келип жаныңа отурат. Отурганда экөөңөр трассага чыктыңар, кызды салып алгансың. Бир кезден сен жакка жакын жерде кинотеатрга кыз менен жетелешип кирдиңер да кассага келип туруп, эже, агатайга 2 билет берип коесузбу? 2 билет алдың дагы. Попкорн, супуну алдың да кызды жетелеп алып киного кирип кеттиң го. Кино ортолоп калган кезде кыз сени карап, башын сенин ийниңе жөлөп алган го. Сен кино бүтүп чыктыңар экөөңөр. Сыртқа чыгып алып, тиги кызды үйүнө жеткизейин деп машинада бараткан кезде кыз унчукпай сени карап туруп. Агатай, могу кинодон кийин мен сизди жактырып калдым дейт го. Сен болсо сыр бербей акырын кабакты түйүп туруп. Ачкин. Мындан сайып туруп, тиги кызга карап туруп. Мен да сени
мурдадан бери эле жактырып жүргөм карындаш дейсиң го. Экөөң дальше кеттиң го трассага. Салам, премиум кола. Жагымдуу тыныгуу, тамак менен өтө даамдуу. Салам кыргызым. Киргиле. Буйругуңуз менен кылычымды байлап, тиземди бүгүп, башымды ийип, тишимди жууп алдыңызга келдим, улуу ханым. Нуркалый Батыр. Оу ханым. Оу деп аялым айтам. Кечиресиз, билем. жоокерлердин арасынан жакшы күлдүргөндөрдү менин алдыма алып кел деп айткам. Буйругуңуз аткарылды ханым. Илгери хан болот экен да. Анан алхан аялдын сөзүнөн такыр чыкчу эмес экен да. Анан бир күнү Илгери хандар аялынан коркчу эмес. Башын алгыла. Башын албай эле койбойсузбу? Байым. Ошону мен деле ойлонуп ал неметсемби кайра деп албай эле койгула. Ханым, илгери бир жалкоо хан болуптур да. Анан жоокерлерин эртең жоого чыгабыз десе, жоокерлердин бири эртең воскресенье дейт да. Анан хан анда бүгүнө салып пончеликтен баштайм дейт да. Башын алып буяка коюп койгула. Күлкүлүү экен, карап турайын. Ханым, аябай эле күлгүңүз келип атса, ар кимдин башын албай эле 14-сентябрь болуучу Эгемен клубка барып келбейлиби? Анын эмне? Ал деген мыкты командалар акчалай байгеге ат салышуучу юмор долбоор экен. Спорт ордосунда саат 18:00 болот экен. Анда жоокерлерге айт. Камданалы, жолго чыгабыз. Ханым, аябай эле эрте чыга албайбызбы? Азыр эртерээк билет алып койбосок, калбай калса эмне кылабыз? Билеттерди деген мен онлайн эле кассир кейден алып койгом, ханым, баардыгыбызга. Батырым, аның жакшы экен. Бара бергиле анда. Байбиче, шампуньду алып келчи, башты жууйын. Бисмилля, алып келе коюн, а? Баладай болуп. Паровозик Томас. Паровозик Томас. Тормоз эмес, Томас деди. Томас. Оны кара, көрүп алдың? Көрүп ал. Азыр сен чогултасың муну, алам. Охо! Так, чаптайм өзүмө. Муну каяка чаптайбыз? О! Мынакей. Охо! Ура! Так, биз коюптур. Биз досум экөөбүз чаптап бүттүк мону. Эгер силердин балдарга дагы үйдөгү бөбөктөргө ушундай кийим керек болсо, кийимдер, кызыктуу ойногонго кийимдер болсо, анда Mompo Kids KG Instagram баракчасын белгилеп коем. Ушул жакка кире бергиле, жаза бергиле.